Түркиянын Коnya шаарында мистикалык музыка 2022 фестивалі өтүүдө. Ага Орта Азиядагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана маданият кызматкерлери катышып, шаардагы тарыхый эстеликтер менен жеринен таанышууда. Иш-чара 30-сентябрга чейин уланат. 7-каналдын чыгармачыл тобу аталган фестивалга катышып, иш-чара менен жеринен таанышып келди. Üstümüzdeki yılın 22 sentyabrından 30 sentyabрга чейин Türkiyanın Konya şaharında mistikalık muzika festivali ötüt. Bu iş-çaraga Orta Aziyadagı bardык massalık malumat karajаттары çakırılıp, anın içinde bizim 7-kanaldın çıgarmachыл тобудагы tarixi bağlılıklarga bay жердин iş-çarası менен jakından tanışıp geldi. Madani iş-çaralarını çağıldırуу üçün Türkiye'ye jönödük. Al jaktan biz Konya şaharında oluruz. Buyursa Жемиште өтүлөбүз. 24 sentyabr günü Manas el aralık aeroportundan tankı saat 4'te uçup İstanbul el aralık aeroportuna çak düşte gelip konduk. Dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Andan soň bizdin uçak Konya şaharındagı Çakan aeroportuna düştü. İstanbul'dun aeroporttan Konya aeroportuna geldik. Hazır eме bara turgan жерибизге карай багыт алабыз. Мынакей биз сез ала турган мейманканага келдик. Наталшы Новотель. Hazır bir neçe minutlardan keyin biz çaylanabız. Konya şaары Türkiye'dagi ayanты jagынын эң чоң шаарлардын алдыңкы сап башында туруп, калкынын саны боюнча 2 миллион адамды түзөт. Konya Türkiye'dagi Anadolu'nун борбордук бөлүгүндө жайгашкан, шаар өзүнүн тарыхы менен белгилүү, чоң маданий жана диний баалуулуктарга ээ. Шаар биздин заманга чейин 7500-жылы негизделип, мурдагы аты Куванна, башкача айтканда Иконя деген аталышка ээ болгон. По происхождению название нашего города первая версия это Биздин шаардын аталышынын келип чыгышынын биринчи себеби икона аталышынан. Икона бул православтарга тиешелүү ыйык сүрөт. Байыркы римдиктер Византия доорунда эң мыкты жасалган икондор ушул аймакта жасалгандыктан шаардын аталышы да дал ушул сөздөн келип чыккан деген уламыш бар. Город происходит от этого. Ар жыл сайын байыркы деп саналган Konya шаарында фестиваль өтөт. Ага ар өлкөнүн улуттары келип катышат. Музыкалык фестиваль бир жумага чейин созулат. Анда шаардагы тарыхый жайлар менен катар музыкалык концерттер шаардын ар кайсыл тарыхый жерлеринде элдерге тартууланат. Алгачкы көрсөтүүдө Конянын эң эски темир жолу бекетинде шаардык муниципалитетке таандык фольклордук музыкалык тобунун концерттик программасы тартууланды. Бұл музыкалык топтун обону байыркы Осман империясына таандык. Согушка аттанып чыккан жоокерлер үчүн чертилип, аларга дем күч жана кубат берип турган. Арадан канча кылымы убакыт өтсө дагы Түркия мамлекетинин тарыхый баалуу деп саналган обондору азыркыга чейин муундан муунга сакталып, урпактан урпакка уланып келе жатат. Azerbaycan halk sanatçısı ödüllerine layık görüldü. Мистикалык музыка фестивалынын экинчи бөлүгү Селжуклук Конгре меркези Madani үйүндө уланды. Ага Азербайжандын Хары Булбул фольклордук музыкалык тобунун жетекчиси жана эл артисти Тейип Аслановдун чыгармалары тартууланып, Madani иш-чара 22:30да жыйынтыкталды. Nurgazi Canibekov, Jamoliddin Saidburhanov, Türkiye, Konya şaharı.